Ыйык элчи Павылдын Эфестиктерге жазган каты. 1-бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Машаяк Исанын элчиси болгон Павылдан Эфестеги ыйыктарга, Машаяк Исага ишенгендерге салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жарала электен мурун Машаяк аркылуу тандап алып, өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Иса Машаяк аркылуу өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон. Кудай өз ырайымынын даңкы чыгышы үчүн сүйүктүү уулу аркылуу бизге мол ырайымын көрсөттү. Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун каны аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди. Кудай бизге бул мол ырайымды өзүнүн даанышмандыгы жана акылмандыгы менен көрсөттү. Кудай бизге Машаяк аркылуу алдын ала белгилеп койгон өзүнүн жакшы тилеги боюнча өз каалоосунун жашыруун сырын ачып берди. Ал өз убагы келгенде асмандагы менен жердегинин баардыгын Машаяктын башчылыгы астында бириктирет. Машаякка башынан үмүт кылып жүргөн биз аркылуу анын даңкы чыгышы үчүн баардыгын өз каалоосунун чечими боюнча жасоочунун алдын ала аныктап койгону боюнча Машаяк аркылуу биз да мурасчылар болуп калдык. Чындык сөзүн куткарылууңар жөнүндөгү жакшы кабарды угуп, Машаякка ишенгениңерде силер да ал аркылуу убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнгөнсүңөр. Анын даңкы макталыш үчүн, анын энчисине алынгандар куткарылышы үчүн ыйык рух биз ээ боло турган мурастын аманаты. Ошондуктан мен да силердин Теңир Исага болгон ишенимиңер жана баардык ыйыктарга болгон сүйүүңөр жөнүндө уккандан бери сыйынган сайын силерди эстеп, силер үчүн дайыма Кудайга ыраазычылык билдирип жатам. Теңирибиз Машаяктын Кудайы даңктуу ата аны таанып билишиңер үчүн силерге акылмандык берүүчү жана түшүндүрүүчү рухун берсин деп, ал чакырып алганда ээ болгон үмүтүңөр эмне экендигин жана анын ыйыктарга бере турган даңктуу мурасынын молдугу кандай экендигин, ошондой эле анын бийлиги бар күчүнүн таасири астында ишенген биздин ичибизде аракеттенип жаткан анын кудурети канчалык ченемсиз экендигин таанып билишиңер үчүн жүрөгүңөрдүн көздөрүн ачсын деп сыйынып жатам. Кудай Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, асманда өзүнүн оң жагына отургузганда, ошол эле күч Машаяктын ичинде аракеттенген. Аны баардык башчылыктан, бийликтен, күчтөн жана үстөмдүктөн, ошондой эле азыркы мезгилде гана эмес, келечекте да атала турган баардык ысымдардан жогору койгон. Баардыгын анын бут алдына багындырган жана аны баардыгынын үстүнөн жыйындын башчысы кылып койгон. Жыйын анын денеси, баардыгын баардык жагынан толтуруучунун толуктугу.